Сиздер көрүп аткан Супер ТВ, ал эми биздин коногубуз Абдылда агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Күнүңүз менен. Алгач эле жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, өзүңөрдүн дагы жаңы жылыңар менен. Жаңы жылды кандай тосуп алдыңыз? Кудай буюрса жакшы, жаңы жылда Ошто болдук. Себеби 1-5 чейин Ошто концертибиз бар эле. 6-7 Жалал атта эле, ошон үчүн Ошто болдук. Ошондо сиз 31 декабрдан 1 январга караган түндө Ошто тостуңузбу? Ошто болду. Кандай тосуп алдыңыз? Ким менен Кудай тостуңуз буюрса дегендей? жакшы. Эми коллектив менен аялым барды. Рахман агай. Ооба. Ошолор менен жаңы жылды тостук. Эми биз баягы илгеркидей болуп, мурдагыдай болуп опурап тоскондон, майрам тоскондон калганбыз. Себеби илгери көп нерсени жегенге, ичкенге анда жок эле, азыр баары бар, бирок көп нерсе жакпайт. Агай, сиз жогоруда айткан концерттин аталышы оңолмок элек биз качан Ордодо турса 3 пахан деп аталып, анан үзгүлтүккө учурады окшойт, Жалал абад. Жалал абаддагысы. Ош үзгүлтүккө учураган жок. Эмне болуп үзгүлтүккө учурады? Кайсы себептер менен өзүңүздөн уксак? Эми себептер ошо 1 январдан баштап 5 январга чейин Ошто, 6-7 Жалал абадда болуш керек эле. Биз 1-ден баштап 5-не чейин Ошто койдук. Ал эми Жалал абадда болсо, ошол мэриянын пандемия боюнча уюшулган штабы залда пандемия жугуп кетет деп филармония менен театрга кызыл лентасын тартып коюптур. Бирок сиздер ага чейин уруксат алып баргансыздар да. Сөзсүз түрдө ансыз болбойт да. Бул концерт жөн эле бүгүн ойлоно калып эле эртең коеюн деген нерсе эмес бул. Ага айлап, балким 5 айлап, 6 айлап, мүмкүн 1 жылдап залдар арендага алынат. Тиги өкмөттүк штаб пандемия боюнча анан Маданият министрлиги менимче 10 декабрдан баштап уруксат берди окшойт, ошондон кийин кана залдар алынды. Ошондо кандай болду? Сиздерге чалсаңыздар же бир пландап баштасаңыздар эле айтыштуу болбой калды? Жок, андай болгон жок. Биз качан 1-чи күн концертти койгондон кийин эртеси күнү эсенби чакырды. Бирок концертке чейин эле, концерт баштала электе эле эми шаарга оңой афиша илинбейт да. Ош деген оңой шаар эмес да. Ошол жерде илинген афишалардын жана Нарымбектин сүрөтү айрылыптыр да. Агалы болуп, мындай неме болуп. Анан биз ага чейин деле көп түшүнгөн жокпуз. Экинчи күнү концертке келип, күндүз эле биз квартирада жатсак, уже театрдагылар айтты, 1-2 бала келип, баягы илинип турган задникти сүрөткө тартып, анан баягы эле айрылган сүрөттү айырды депчи. Меники айрылбайт, тиги Рахмандык айрылбайт, Нарымбек турган жер айрылат да. Муну биз кийин түшүнүп калдык. Көрсө, кошоматчылардын бирөө айтып барса керек, үчөөнүн сүрөтүн илип алып концерт берип атат деп. Биз жин эмеспиз деп үчөөнүн сүрөтүн илип алгыдай. Анан ошондон шектенишсе керек. Анан барып анан ошол Камчыбек Ташиевдин ордунда как раз Нарымбектин сүрөтү турат да. Ошону айырып. Биз аны кийин түшүндүк. Эми мындай нерселер болуп келген. Мурдадан эле биз мындай нерсеге көнүп калганбыз. Мен айтып коюшум керек, экинчи күнү эсенби чакырды, бардык. Эми акыйкат немени айтыш керек. Алар деле катуу кеткен жок. Ошто имаратына чакырышты. Эшиктин алдынан тосуп алды. Кайра кирип сүйлөштүк. Кайра жашынакай эле жылуу, жумшак сөз менен немети ушул ериңиздер туура эмес болуп калыптыр. Дегенде мындай деген менен ушуну алып эле койбойсуздарбы? Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, деди. Биз ансыз дагы мурунку күнү кечинде ойногондон кийин, ушул сал орой болуп калды окшойт. Ушул жерин оңдобойлубу? Мындай кылбайлыбы? Деп сүйлөшүп атканбыз. Биздин иште эле кадимки эле карапайым элдикиндей, кадимкидей эле дыйкандыкындай. Мисалы, бир дыйкан бир жылы түшүмдү жакшы алса, кийинки жылы суу карбай коюп, аба ырайына байланыштуу туура эмес болуп калат. Бир малчы уктап калып, же байкабай калып,
малын жоготуп кайра таап алышы мүмкүн. Сөздүн төркүнү ошондо. То есть муну баягындай бир террорист катары кабыл албаш керек. Бирде жакшы болсо, бирде болбой калат. Бир гана немесин айтам, биздин ойноп аткан сайтыралар кээ бир жогорку кеңештин мамлекеттин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына каршы алып жүрген чечимдериндей катуу эмес. Милициянын сабап атып өлтүрүп алгандай катуу эмес. Биздики оңдосо болот, башка болсо болот дегендей. Буга андай эле ушундай реакция кылыштын кереги жок. Сиздер баары юмор менен бир нерсени жеткиресиздер. Сөз түрдө аны айтып турушубуз керек. Менимче токтобойбуз, айтабыз. Себеби кандай бийлик болбосун, кандай неме бийликке келбесин, кемчиликтер болбой койбойт. Муну ар бир адам туура кабыл алыш керек. Кудуу катары келген ар бир бийлик оппозиция болуп калдыңыз окшойт сиз. Кайсы бирден келди? Мен билбейм. Мен эң негизгисин айтайын. Мына баягы өткөндө дагы элге кайрылуу болгон кайрылуу жасаганда айттым. Мен эң негизгиси жүзүм жарык. Себеби Садыр Жапаров түрмөдө отурганда, кыйынчылык болуп турганда мен балет этип жүрдүм. Мен оңой кишилердин аттарын атаган жокмун. Бардыгы күбө. Мен кече эле октябрь айындагы өткөн шайлоодо дагы ошол мекенчилерге бүтүн Кыргызстанга балет эттим. Аны мен факты менен өткөн кайрылууда көрсөттүм. Ал эми азыр бийликке келгенден кийин, качан Садыр Жапаров чыгып бийликке келгенден кийин кошомат өнөрлөрү, адаттары ашынып кеткен кошоматчыларга караганда мен жүзүм жарык. Ошондо сиз кайсы бир учурда балет этип келгем деп айтып атасыз. Азыр болсо мынтип бир аз чымчылап атпайсызбы? Баары бир позицияңыз өзгөрдү деп түшүнсөк болобу? Мен позициям өзгөрдү деген неме эмес. Мен азыр да айтам, мен Садыр Жапаровдун душманы эмесмин. Мен азыркы мына шайлоодо эмнеге балет эткен жокмун? Себеби дегенде ошол элдин баары тажап турган, ушул чымкириктер качан кетет деп турган 200-дүүлөр, саткындар бардыгы Садыр Жапаровду курчап алышты. Эгерде антип курчап ала турган болсо, башка боло турган болсо, анда эмнеге улам тополоң болгон сайын жанагынча бала өлүп, жанагынча бала көзүнөн айрылып, ден соолугунан айрылып отурат. Анда андай ынтымактуу экен, башка экен, өздөрү элди аралаштырбай жасай бербейби? Агай, жогоруда сиз афиша жөнүндө айтып калдыңыз. Ал афишаны ошентип жасоо кимдин идеясы эле? Аны өзүбүз эле жасаганбыз, сүйлөшүп эле ушундай эле. Бирок жанагы үчөөнүн сүрөтүн коюп биздин ордубузга бир Facebook'ка чыгып кеткен. Көрсө бирөөлөр жазаптыр дагы чыгарып жүрген да. Аны эми азыр силердин колуңардан көп нерсе жазалып атат да. Ал үчүн сиздер жоопкерчилик албайсыздар да. Жооп бербейбиз. Аны иликтеш керек. Биз келесе эмеспиз да. Алардын сүрөтүн илип алып казак болду. Алардын сүрөтүн илип алсаң эл келеби келбейби ким билет. Агай, жогоруда Жалал Абадтагы концерт үзүлгүлүккө учураганын айттыңыз. Билеттер сатылып калган деген. Билеттер сатылган. Эмне кылдыңыздар аны? Эмне кылабыз? Барсак театрдын директору айтты, көрсөттү. Мындай болду. Азыр неме болбойт. Нары карап турдук, бери карап турдук. Даже элди күтөлү дедик. Аграс болбогондон кийин айылга гостиницага акча төлөп же башка кылып жатыштын кандай кажети бар? Анан анда өзүңөр түшүндүрүп коесуңар элге, келген элге. Биз кеттик дедик да, баса бердик. Алдын ала билеттер сатылган беле? Сатылган да. Кайтарып бердиңиздерби? Кайтарып берген болуш керек, биз саткан жокпуз да. Театр менен ошолгансыздар. Негизи эле Ошто мына 5 күн коюлду деп атасыз. Эл кандай кабыл алды? Кудай буйрса жакшы эле. Жакшы эле кабыл алды. Жакшы эле кабыл алып жүрүшкөн. Азыр деле жакшы эле кабыл алышат. Ошентип тийишип бир коомдо ошол сиздер көтөргөн маселе кайсы бир деңгээлде чечилишин каалайсыздар да? Туурабы? Эми өзгөрүү болуш керек да. Мына мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мен 2010-жылы сахнада да айткам, элдин мындай отурган жерлерде да айткам, мен Роза Исаковнаны президент катары тааныбайм деп
жүрдім да. Ал мені Роза Исақованың билими же башкасы жетпейт тигиндей мындай дегенде эмес. Кеп 2010 жылы шайлоо болгондо Роза Исақованың тиги бюллетенге аты жазылган эмес. Жөн эле убактылуу өкмөттүн тиги токтомдоруна макулсуңбу жоксуңбу деген гана болду. Азыр эмне болду? Азыр кээ бирлери тиги Садыр Жапаровдун президенттигин тааныбайм же башка деп атат. Мен тааныйм. Мен тааныйм эмнеге? Себеби дегенде шайлоо болду. Шайлоо кандай өттү, эмне болуп өттү? Бул такыр башка вопрос. Ал эми ошол бир нече талапкерлер катталды. Bir ay agitatsiya жүрдү. Анан эл добушун берди. Мен жактырабы, мен жактырамбы, жактырбаймбы, президент катары тааныйм. И ушул менен эле кошо айтып койчу нерсе, өзгөчө биздин Кыргызстандын элине Садыр Жапаров азыр жыргал нерсеге келген жок. Билбейм, мамлекет өнүгүп ушундай бир жакшы болуп кетип эле анан кийин бир 2 жылдан 3 жылдан кийин эле жыргап калбаса, азыр жыргабайт. Баягы кыйын кезиңде турганы үчүн мамлекет өтө оор акыбалда турат. Өтө оор. Социалдыкпы, экономикалыкпы, энергетикалыкпы, себеби биз тиги нары бери өтүп Токтоболдо сууну көрүп атабыз да. Өтө кыйын абал. Ошон үчүн көнүмүш сын пикир айтылат. Айтылбай койбойт. Алар залда айтылыш керек. Жогорку кеңештин залында, балким сахнада биз айтабыз. Ну, бул адатыбызча площадьта, көчөдө болбош керек. Раз азыр шайладыкпы, раз азыр болдубу, демек күтөлү. Эртең дагы бир балекет болуп, анан эл көнүп калган адатынча дагы тополоң кылып, башкасын каалабайм. Мисалы мен мамлекетти улам-улам эксперимент кыла бербеш керек. Бизден де башка эл бар, карап турган. Улам-улам шылдың болуп, күлкү болбошубуз керек. Сахнадан балким сын айтып калабыз деп атпайсызбы? Айтабыз. Сиз жогорудагы концерттик программа менен дагы уланта бересизби же биротоло токтодубу? Жок, кантип токтойт? Эмнеге токтойт? Ошол эле аталышта. Жок. Ал мунул немеде болду. Мисалы, мунул шайлоонун алдында мындай азыркы болуп аткан немеде болду. Агитация убагында. Агитация убагыбы, же башкабы, то есть коомдо болуп аткан окуя да болду да. Ал бир нерсе өзгөрүп турат да. Эртең мен башка темада коем. Башка сатира ойношум мүмкүн. Башка сатира мындан да күчтүү болуп чыгып калышы мүмкүн. Же башка ушундай. То есть муну айтпайм, бир экстремист катары караштын эч кандай кажети жок. Ошол жаңылыкты уккандан кийин элдин арасында айрымдар сизди тоо жүрөк экен деп баа берсе, айрымдар сындап атышты да. Анан сиз мындай коркпойсузбу? Мындан ары да уланта берем сындаганда деп атпайсызбы? Эмнеден коркушум керек? Же менде акча болбосо, же менде кызмат болбосо, башка болбосо, коркот ким? Акчасы барлар коркот. Баарынын көчүгү таза эмес. Кызмат үмүт этип жүргөндөр коркот. Алар эртең бала чакасын багып окуткуш керек. Наам сыйлык. Кандай? Наам сыйлык калганда мисалы бир куру калдым деп ойлобойсузбу? Жаман көрүнүп калдым деп. Мен 40 жыл болгондон кийин сахнада жүргөнүмө анан заслуга алдым мындан 2 жыл мурда. Аны дагы ошол кездеги президент Сооронбай Шариповичтин лично өзүнүн сунушу менен алыпмын. Мен муну ошондо да айттым эле, азыр дагы айтып коеюн. Кээ бир адамдар кайсыл тармак болбосун, ушундай сыйлык башка болгондо айтып келишет. Мен машинеде кетип атып радиодон уктум. Күткөн жок эле. Мен укканда чочуп кеттим, тигинден мындай болот.
мамлекеттик сыйлык документ даярдалмай сайын ал берилбейт экен. А мен да ошентип капысынан эле берип коет деп жүрө берип. Мен далай шайлоолордо катышып, далай партияга, далай президентке балет кеңешим. Бирок бирөөсүнүн да кабинетин четкилеп, же бирөөсүнүн да башка кылып, мындай кылбайсызбы, андай кылбайсызбы, жардам бербейсизби деп айткан күнүм болгон эмес. Эгер кимдир бирөөсүн айткан болсом, азыр да түрүлөрү айтсын. Мен азыр Садыр Жапаровго неге балет эткен жокмун? Жана ошол эле штабтарын башкарып. Кечеүнкү Атамбаев үчүн жанымды берем. Атамбаев кеткенден кийин бир түндө Атамбаевди сатып Жээнбеков үчүн өлүп калам дегендер Садыр Жапаровдун штабын башкарып. Бабанов баш болду. Төрөбай Зулпукаров баш болду. Жаман Бакиев Митти деп жүрөбүз. Өзгөлдү ким башкарды? Менин жакын көргөн досум, үкөлерим башкарды. Бакиев. И башка. Толуп турат. Садыр бар. Эки жагын карап коюш керек. Кой деш керек. Кимдер бар? Нар тур. Жок дегенде элдин көзүнө көрүнбөй, нараак туруп тургула деш керек. Буларга ишенип 30 жылдан бери келип 3 тополоң болуп атабызды. Мамлекет оюнчук. Агай, мына сатирадан улам сурагым келип атат да, ошого окшогон сатираларды жазып атасыз, саясат коло, башка маселени айтор көтөрүп атасыз, анан бирде кысым болсо, бирде эл тарабынан сынга кабыл атасыз. Ошол нерсе сиздин эргүүңүздү жоготпойбу? Неге жоготот? Кайра мен чыгам. Дем береби? Себеп нормальный адам биз ушул талдабагандыгыбыздан, башка кылбаганыбыздан кече эмне болду эле, бүгүн эмне болуп атат, мурда эмне болду эле, бүгүн эмне болуп атат. Эмне деп сүйлөп атты эле, азыр эмне деп атат деген талдоо болбой атат. Керек болсо кечеүнкү шайлоо. Эмне болду? Көрсө партиялар эле элди шайлоого алып барчу экен да. Демек кыргыз ак үчүн гана барчу экенбиз да. Кечеүнкү элдин көбү катышпай койгону неден кабар берет? Демек азыр да кайдыгербиз. Азыр да кыргыз кайдыгер экенбиз. Демек бул боюнча кете бере турган болсок, эртең бийликке сын айтып, баш кайтып, анда келебиз жок. Акыбыз жок. Эми сөзүбүздүн соңунда алдыдагы пландарыңызды уккубуз келип атат. Алдыдагы пландар ошо Кудай буйрса мына январь айы өтсө, февральдан баштап эл кыдырып, жер кыдырып, гастроль кылабыз деген оюбуз бар. Жаңы саясий сатираларды көрө алабызбы? Мүмкүн. Азыр эми кече эле тополоң бүттү, азыр еще немеге кирелебиз, бирок эми отуруп иштей баштайбыз да. Жакшы экен агай, сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Жаңы сатираларды күтөбүз. Кандай темада болбосун баарын кабыл алабыз, баарын аш кылабыз дегендей. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Аманчылык болсун. Мен дагы ушунду силердин эмеңерден пайдаланып, ушул элге кайрылуу мындай каалоо тилек айтып коеюн деп атам. Ылайым ушул жыл жакшылыктын жылы болсун, биримдиктин жылы болсун. Уй жылы жакшы жыл болот деп айтышат. Кудай ошону кыргыз элине, кыргыз мамлекетине да буйруган болсун. Көчө саясат, митинг саясат, башка саясат токтош керек. Токтойлу. Кыйынчылык болот. Ал Садыр Жапаров келеби, Мадымаров келеби, кимиси келбесе дагы так ошондой оор акыбал. Муну туура түшүнүп, туура кабыл алып, жакшы жашайлы.
Айтканыңыз келсин. Ардактуу көрүүчүлөр, ал эми биз болсо коштошобуз. Сиздер менен Супер ТВ мындан ары санариптте чыгып атат. Бизди издеңиздер, кошулуңуздар дегендей, биз болсо сиздерге ар дайым жакшы маанай тартуулап турганга сөз беребиз. Жакшы туруңуздар.